Атыңыз эле бир тайлык экен эже. Балким Табыкем экөөбүздүн дагы ошол баалуулуктар окшошуп калган үчүн балким бири-бирибизди табыштык деп ойлойм да. Супара түзүлгөндө башкача идеянын негизинде түзүлгөн. Бир жерде токтогондон кийин сүйрөп кетиш, улап кетиш аябай оор болдубу эже? Баарыңыздарга үлгү болуш керек деп мен айта албайм. Анткени экөөбүздүн ортобузда жаш өзгөчөлүгү абдан чоң. Канча эле? Баары каршы болуштубу эже? Албетте, ошол аябай. Кантип жеңип чыктыңар ошону? Мындай адамды жыттап жакшы көрөсүң, Даамдап жакшы көрөсүң дегендей. Сизди башкача ойлоду да. Бул байлыгына кызыкты дегендир балким. Мисалы, могу Шоро менен Супаранычы бизнес катары эгер биз көрө турган болсок, муну эч эле жабыш керек. Балдар деле ошо аккан арыктан суу агып, ошол жака оойт бекен. Кыргызмын деп сезип, кыргыз үчүн сыймыктана турган жерлер жасаса болот. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн башкача атмосферада кыргыз жыттанган бир сонун энергия менен сиздерге дагы кызыктуу программабызды тартуулаган турабыз. Бүгүн дагы ары кызыктуу, ары маңыздуу бир маек болот деген ойдомун. Мейманым Табылды Эгембердиевдин жубайы жана Супара этно комплексинин жетекчиси Жаңыл Сынзат Тургунбаева. Саламатсызбы? Атыңыз эле бир тайлык экен, Жаңыл Сынзат. Эл мындай тилин сындырган аттардан экен да. Анан бул негизи бизде жаңыл, бурул деп жалаң эркектердин арасынан кыз келгенде анан ушинтип жок, жалаң кыздардын арасынан келатып, эркек болсун деп бурулсун деген сыяктуу коюлат эмеспи? Силерде да ушундай болдубу? Туура, бизде бардыгыбыз 9 кыз болдук. Мен 7-чисимин. Мага чейин дагы бурул, койсуун деп аталган, бирок тилекке каршы бурулган жок. Мен дагы бурган жокмун. Жаңылган жок. Жаңылган жок. Баягы атты кандай атасаң ошондой жүрөт дейт го. Бул жаңыл атыңыз сизге кандай энергия берет? Жаңылдырбайбы же жаңылышыңар көп болобу жашоодо? Билбейм, мен ушул чечмелегенде кандайча туура чечмеленет, аны дагы жакшы түшүнө албай жатам. Анткени бир чети жаңылыш керек деген дагы мааниде. Экинчиси дайыма жаңыланып туруу. Же болбосо сенин ушундай бул жашоого келгендеги миссияң, сен башка адамдарды жаңыртып турушуң керек, жаңылатып турушуң керек, өзүң кошо дайыма жаңыланып турушуң керек дегендей деген вазипасы бар деп дагы угуп калып атам. Жаңыл Сынзат деген ат бир дагы эч кимден уга элекмин. Жалгыз менин атым ушундай болуп жатат. Эмнеге Сынзатын коюш? Жаңыл Эмеси жаңылсын, кыргыздын эле сөзү жаңылсын, анан зат да. Балким ошо кыз атынан эркек затка бурулсун деген. Анан эркек келдиби же? Жок, зат деп элем. Кыз зададан эркек задага деп коеюнчу. Жумшак айтканда балким ушундай туура болот. Ул келдиби же анан силерден кийин? Ул эң кичүү бир иним бар. Сон. Ушул Супара этно комплексине келгенде мындай аябай сыймыктанабыз, суктанабыз, анан бүт чет өлкөдөн келген меймандарыбыздын баарын ушакка чакырабыз да. Анан сиз көчө айтып калдыңыз, бул жөн гана ресторан эмес. Мунун мааниси, маңызы такыр башкада, философиясы башкада дедиңиз. Бул Супара Назира өзүң мындай бир сөз бар го, кыргыздарда нуска так айтылган да. Жөн бардыгы нерсе жөндөн жөн боло бербейт деген. Ушуга ишенесиңби өзүң? Ооба. Ушул жөндөн жөн эч нерсе болбойт деген философиялык жакшы терминди ушул мен Табыкемдин өмүр баянын билип, анан азыркы өзү жасап кеткен мурастарын көрүп, анан аябай байланыштырам да. Бул Табыкемдин Супара куруу пайдубалы тетиги өзүнүн бала чагында өткөн айлана чөйрөсү, бала чагында өткөн кандайдыр бир таасирлер башка адамдардын, ошолордун негизинде түптөлгөндөй мага сезилет да. Эгерде
Таукем ошондой бир чөйрөдө жашабаса, балким бул идея дагы келбеши мүмкүн болмок деп да ойлоп калып атам. Анткени бул Шоро менен Супара компанияларынын түптөлүшү жөндөн жөн эмес деп айткым келет. Анткени бир жогорудан Таукемди бул жашоого жаратып, анан дайыма багыт берип, даярдап келип туруп, анан ушул кыргыздарда бир ренессанс болуш керек. Ушул бүт өзүнүн Кыргыздын дөөлөттөрүнүн баарын көргөзө турган, ошол өзүнүн дөөлөттөрүнүн советтик идеологиядан калган баягы комплекси менен уялбай тургандай болгон нерселерди жасаганга ушу сен керексиң дегендей Таукеме бир жогорку жактан багыт болгондой мен кабыл алам да. Анткени анын төрөлгөнү дагы башкача Таукемдин. Мисалы, 2 жолу Табылды деген ат эмне үчүн коюлган дегендей бир 2 жолу менен түшүндүрсө болот да. Биринчиси бул өзү төрөлгөндө көк болуп, эч үн чыгарбай төрөлөт. Анан бир бүбү апа келиндеринин жылуу койнуна салат. Анан кучактап кармап тур дейт. Эми өзүнүн апасы билесиң да, эми төрөт бул өтө кыйын нерсе, ал баланы кучактаганга да ал келбей кыйналып аткан учурда башка келиндин койнуна салып, анан ал келин кечке жылуулук менен өзүн кучактап мээрим төгүп тургандан бир аздан кийин анан үн чыгарып тирилип кеткен да. Ошон үчүн таап алдык деп, таап алды деп коюш керек деп айткан. Анан экинчиси Таукемдин атасы, кайнатам 50 жашында биринчи жолу уул көрүп атат да, эркек баланы. Ошон үчүн дагы мына 50 жашта таап алган менин тун эркек перзентим деген мааниде болуп жатат да. Ошентип төрөлөт. Анан эми бул дагы бир аябай 50 жашка чейин аябай тилеп, сыйынып, күндө прям өзүн Кудайдан сурап алган бала болуп жатпайбы, Ошон үчүн Кудай берген. Ошого жараша айыл жеринде өскөн, кичине жаш бала чак кураганын баары айылда өскөн. Айылда Супарадай болгон атмосферада өскөн да. Анын баарын көргөн. Анын апасы дагы, мына мисалы Шоронун пайда болуу дагы ошондой эле түптөлгөн. Мисалы Шоро кургам деген балким ошол учурда эч кандай ою болгон эмес. Бирок атабыз 13 жашында кайнатам өтүп кетет. Апабыз дайыма үйгө аксакалдар келип, сонун сөз айтылып турган үйүбүз бош болуп калбасын, киши кирбей калбасын деп баягы жасап жүргөн бозосун, максымын үзбөй жасап. Атасы өтүп кетсе дагы ошол бозо ичкичекти ар кандай улуу сөздөрдөн, асыл сөздөрдөн сүйлөйлү деп айылдын аксакалдары келип, алар сүйлөшүп отурганда атабыз кичинекей кезинде четте болобу, аралашып отурабы, ушул өзүнүн көз алдында калып калганда, кыргызга ушундай бир сүйлөшө турган, баарлаша турган, бир бири-биринин бизде азыр дагы ушул термин айтып атпайбы, эң негизгиси тамак аш эмес. Эгер бир жерге чогулуп тамакка чакырып аткан болсо, бул биздеги бири-бирибизге болгон баарлашуу, коммуникация депчи. Ошол нерсенин канчалык деңгээлде кыргыз элине маанилүү экенин ошол учурда сезген да. И ошондой атмосфераны Супарада түзгөн. Бул жерге келген кишилер ийри-мүз болуп отуруп алып, ар кандай улуу сөздөрдөн сүйлөшсүн деп. Ошон үчүн бул Супара түзүлгөндө башкача идеянын негизинде түзүлгөн. Бул жерде келген кишилер бардыгы тамак ичиш үчүн эле эмес, келип, отуруп, жалаң кыргыздын тамак аштарын дасторгонго жайып, кыргыздын даамын сызгычакты, жакшы сөздөр сүйлөнө турган жер болот. И ошол эле учурда
накта кыргыздын өзү илгертен кандай той жасап жүрсө ошол тойду көргөзө турган жер болот деген идея менен жасалган бул жер. Ошол эле учурда чет өлкөлүк туристтер келет, бул жерден кыргыздын маданиятын сезип кетет деген чоң бир изги ойлор менен түзүлгөн. Биз ошондой иштеп баштадык. Бирок бизде эми Табыкем эч качан өзү да айтып кеткен, бизнесмендерде эч качан ашыкча акча болбойт депчи. Бизде ашыкча каражат болбогон үчүн айла жок конокторубуз биз башка ресторандардагыдай кылып дасторконун үстүн жаят элек. Ал жерде мындай салаттар болуш керек эле, Европанын тамагы болуш керек эле, анан мындай балыктар, тооктор мындай кооздолуп коюлуш керек эле деп кардарларыбыз кагалоо тилегин айтып атып, макул анда эми кардарлар биздин ушу супаранын өнүгүп өсүп кетишине каражат берип аткан кардары болуп жатат да. Анын оюн аткаралы деп атып, анан кичине ресторанга айланып кеткендей болуп жатабыз да. Бирок келечекте, балким жакын арада ошол өзүбүздүн түпкү максатыбызга кайрылып, бул жердин коноктоозу концепциясын толугу менен ошол кыргыздын меймандостугуна бурсакпы деген ой менен жүрөм да азыр. Эсимде да, мен анда кичирээк канча жыл мурун эле мындай дагы бул жашоону аңдай элек, дагы чийкирээк убактым экен. Анан түрк каналдарында иштеп жүрүп, анан ушакты тартабыз деп келгенбиз. Келип, анан Табылды байке менен таанышып, ал жанагы Жаргылчагын музейи, баягыда музейи бар эле го. Ошолорду айтып берип, мына кичинекей кезимде ушунчубуз, муну мындай кылчубуз, бул ушактан келген оокат деп ар бири менен тааныштырганы. Анан кыргыз деген мындай болуш керек, дегенде болуш керек, аябай көп бир маңыздуу сонун эфир берип, анан сиз менен тааныштырып, ушинтип эле да, анан муна жеңең деп. Анан ошол кез аябай ошол картина эмнегедир аябай мындай жакшы оюма сиңип калыптыр. Анан ушу Табылды аганын оюн, оңгусун, каалаганын, максатын андан ары бир жерде токтогондон кийин сүйрөп кетиш, улап кетиш аябай оор болдубу эже? Кайра эле жана жөн жерден эч нерсе болбойт деген кайрылгым келип атат да. Анан ушул мен дагы өзүмдүн бала чагымда ушул жалаң кыргыздын оокат тиричилиги менен дайыма курчалган, ушул менен алектенген үй бүлөдөн өсүп калганым болуп атат да. Менин апам өзү мугалим болсо дагы, мугалим болуп эле ойдо отура бербей, баягы советтик идеологияга сугарылып, мисалычы, жок деп үйдөн өзү боз үй көтөргөн. Биз баарыбыз чий орогонбуз, шырдак шырыганбыз, жалаң эле сайма сайганбыз. Ушул нерселер менен кичинекей кезинен алектенип жүрүптүрбүз. Андан тышкары негизи ушул кыргыздын өзөгүн кармаган үй бүлөдөн чыктым. Мен дагы ошо азыркы бул тамак аштар менен дагы мага жеңил болуп жатат. Анткени кичинекей кезимден накта нукура даам деген эмне экенин жалаң кыргыздын тамактарын үйдөн апам жасап берип атып, мага сездирип койгон да. Анан дароо барам, дегустатор болуп. Анан кичине жакпай калса, мен эмне себептен ошол тамактын даамы бузулуп атат, мен түшүнө алам. Анткени биз өзүбүз ошол жасап жүргөн ыкмаларды билем да. Андан кийин өзүм тарых факультетинде да окуп калдым. Анан тарых менен байланышып, илгерки өзүбүз көрүп калбасак дагы мурунку доорлордо кандай тиричиликте жашаган, кандай үйдө жашаган, кандай жасалгалар болгон окуган үчүн анан балким Табыкем экөөбүздүн дагы ошол баалуулуктар окшошуп калган үчүн балким бири-бирибизди табыштык деп ойлойм да. Же балким жана жөндөн жөн болбойт, баары жогорудан дегендей, балким Табыкеме мени табыштырып койдубу деген дагы бир ойлор кетет. Анткени апам айта берет да,
биринчи жубайын дагы аябай жакшы көрүп үйлөнөм дегенде ал аябай жаш экен. Аябай жаш кезде үйлөнүшүптүр. Анан апам айтып калыптыр да, ай Табылды, шашпа, сен аябай жашсың, 19 жашында го дейм. Сен үйлөнө турган кыз төрөлө элек деп айткан. Апам каяктан билди, сен чын эле төрөлө элек болчусуң да анда деп. Кийин ошентип сүйлөп калышчубуз да. Ошентип эскерип калган жерлери бар болчу. Балким ошентип табыштырып, анан мен ошентип анан тарых факультетин окуп калып, анан 2-курстан анан балким жанагынтип саясий аскачылыкка чыгып, жок мен чыгам, жок эмнеге биз СССР КПССтин эле тарыхын окуй беребиз, эмнеге Кыргыздын тарыхын окубайбыз, сонун китепти эмнеге окубайбыз деп мен чыгам. Бул Советтер Союзу жаңы кулай тарайын деп аткан учур. Ошол эле учурда Табыкем дагы биз деген бул доордон өзүбүздүн эркиндикке, эгемендүүлүккө өтүшүбүз керек деп ал дагы саясий ачкылачылык жарыялап жүргөн учуру. Ошол жерден бири-бирибизди табышып жатабыз да. Ошон үчүн эми ошол биз бири-бирибиз менен таанышып, үй бүлө куруп калгандан баштап эле биз бир толкунда болуп, сүйлөшкөн сөзүбүз эле ушул темалар болуп, идеялардын үстүндө чогуу мындай талкуулап, ушул менен жашаган үчүн балким мага бул ишти алып кеткен оңой болду го деп ойлойм да. Аралашып эле жүрдүм да бул Супараны куруп баштаганда. Ооба, жүргөнүңүздө ошо көрүп калат элек да. Анан мындай улуу адамдардын уңгуну көтөрүп түптөп жүргөн адамдардын балдары деле ошо аккан арыктан суу агып ошол жака оойт бекен. Балдарыңыздын мындай жакта кызыгуусу барбы? Ошондой болуп калат экен. Мисалы, менин уулум мектепти бүткөндөн кийин Канадага өзү окууга өтүп, ошол жактан 2 жыл окуп келди. Эс алууга келген сайын тиги аэропорттон тосуп алганда чыга калып эле мындай жерди кармачу да. О, кыргыз жерим депчи. Анан көбүнчө бир стереотип бар да, эгерде чет өлкөгө балдарыңар окууга кетсе, болду, анда ошол жерде калып калат, бияка Кыргызстанга келбейт деген. Менде деле ичимде ошондой бир туйгу болуп жатты, балким балдарым ошол жакты эңсеп кетеби деп. Жок, жанагынтип аэропорттон келгенде жерди кармап учурашканда, жок, өзөгүндө бар экен. Кыргыз элин сүйөт экен деген ишеним пайда болот экен да. Башка балдары деле, улуу балдар деле ошо атасы айткан сөздөрдү азыр эми эстеп, атам ушинтип айткан, атам мынтип айткан деп ошо атасынын айткан сөздөрүн улап, ошол атасынын ар бир сөзүн текке кетирбей, ошону иш жүзүнө ашырганга аракет кылып жүрүп атышат баары. Кыздары дагы аябай чыгармачыл, ар бир нерсени өтө чыгармачылык менен мамиле кылып, анан ошону ишке ашырганга аракет кылышат да. Кызым дизайнердикке окуп атат Америкада. Анан сонун коллекцияларды жасайт, улам өзүнүн чоң апасына арнап коет, бага арнап коет, атасына арнап коет, улам ар бир коллекция жасаган сайын. Демек, бул бир ошол чөйрө да баары. Чөйрө таасир берип, ошого жараша калыптанды деп ишенип атам да. Жанагы китеп жаңы эле Табылды ага жөнүндө китеп жазып, аны чыгарып элге тартууладыңыздар. Анан бул китеп жазууда аябай машакаттуу болду. Эмне кайсы жагынан кыйналдыңыз? Биринчиден өтө жоопкерчиликтүү сездим. Анткени Табыкемдин эң биринчи бул жашоодогу максаты бир сонун китеп жазып кетсем деген тилеги бар болчу. Анан ал кишинин деңгээлинде кантип мен китеп жаза алам, мен кандай болот деп мен аябай кыйналдым. 1-2 жыл ойлонуп жүрдүм. Ушуну жасасамбы, жасабасамбы, ушуну балким менден кыйын бирөөлөр жасап чыгат деп күттүм. Бирок мындай байкасам, андай жаза турган киши болбойт окшойт. Анан мен дайыма ушундай суроо берип жашайм өзүмө. Ушуну
менден башка ким жасайт деп ойлойм да, ар бир ишти ойлогондо. Анан аябай ойлонсом, эч ким жок болсо, кой анда мен жасайын дейм да, өзүмдү. Анан баштайм. Ошентип бир 16-жылы бу жерде бир айкелин коюп атканда, ушундай бир өтүп кеткенде, 1 жыл өткөндөн кийин ойлоп койгом. Мына Таукемдин адамдык сапаттарын калыптандырганга ушул китептер таасир берди деп биякта эстеликти билесиң да, айкелин жанында. Анан эң үстүнө эми Кудай буйрса өзүмдүн да китеби болот деп бир китепти жазып туруп Эгембердиев табылды деп жаздырып койгом. Бул 16-жылдан бери келаткан идея, бирок ошол 4 жыл, 7 жылда ишке ашыптыр. Эми мен деле жаздым деп деле аны ойлобойм, бирок мен болгон, жазып жүргөн өзүнүн макалаларын анда-санда кээ бирде түндө тура калып жазып калчу. Көрсө дептерге дагы өзүнүн баягы кичинекей кездеги балалык чагын жазып коюптур. Эч жерде жарыяланбаган. Анысын ошол болгон колунда жазып жүргөн китеп дептердин баарын тарыхчымын да. Чогулта өрчүм, бир жерге кое өрчүм, ошолордун пайдасы тийди да. Анан баарын өзүнүн структурага бөлүп, кайсы темаларда жазгысы келип жүргөн деп ошо тема боюнча бөлүп, анан өзүнүн бейнеси деп ушу сиздерге окшошкон жакшы журналисттер сонун маектерди өзүнүн учурунда алып калыптыр. Ошол маектерди дагы ар бир темасына жараса кескилеп, анан бөлүмдөргө бөлүп, иши кылып мындай структурасын жасаганга элге бир түшүнүктүү болсун, өзүнүн ой тилектерин балким ушул структура аркылуу жеткизе аламбы деп анан ошол структура менен чыгардым. Азыр көп кишилер жакшы пикирлерин айтып атышат. Азырынча сын пикир уга элекмин, балким баары окуп бүткөндөн кийин 1-2 жылдан кийин сын пикир чыгышы мүмкүн. Ошо. Аябай сонун. Анан баягы бизде үй бүлөнүн үлгүсү кандай болуш керек дегенде, жаштардын арасында мындай үлгүлүү бир картинкабыз жок да. Ал кандай болуш керек экенин көбү билбейт. Өзгөчө 90-жылдардан кийин жана башаламандык башталып, адамдардын ар бири баягы өзүнүн курсагын ойлоп калган заманда бир аз үлгүбүз бузула түштү окшойт да. Анан азыр кайра ошол калыптандырып, күйөөсү, аялы бири-бирине өбөк жөлөк болгон, чын эле бул турмушта бири-бирине чыныгы жолдош болгон, бир башкача сүрөттү тартып чыгыш керек болуп атат да. Ошол силердин үлгүңөрдө бири-бириңерге кандай элеңер эмне болгондо жубай, татыктуу жубай болот экен, канткенде күйөөсүн көтөрө алат экен? Эми бул аябай терең, ар тараптуу маселе болуп калып атат. Ар кимдики ар кандай болуп калат да. Мисалы мен биздин үй бүлө баарыңыздарга үлгү болуш керек деп мен айта албайм. Анткени экөөбүздүн ортобузда жаш өзгөчөлүгү абдан чоң. Канча эле? 19 жаш. Анан эми бул дагы өзгөчө бир үй бүлөлүк институт болуп калып жатпайбы? Эми бирок баары бир деле эми кандай болсо деле жаш өзгөчөлүгү болобу, статусу болобу же жана башка нерсе болобу, бирок эки түгөйлөрдүн ортосунда сүйлөшө турган сөзү болуш керек. Баалуулуктары бир болуш керек деп ойлойм. Эгерде анан адамдар бири-бирин жана ашыктык ар бир аруу сезимде, чыныгы сезим болгонго чейин кандайдыр бир тепкичтерден басып өтөт. Туурабы? Эки аял эркек мамилесинде. Мисалы, биринчи тепкичте бул балким баягы сен баягы 5 сезимиң бар го, көзүң менен көрүп жакшы көрөсүң, анан мындай адамды жыттап жакшы көрөсүң, даамдап жакшы көрөсүң дегендей, анан кармалап жакшы көрөсүң. Эгер ошолордун нерсе баягы 5 сезимиңиз менен жагымдуу болуп жатса, ошол негизинде эле биз бири-бирибизди жакшы көрөт экенбиз деп эле
биригип бир үй бүлө куруу бул туура эмес деп ойлойм. Алар кичине убакыт бериш керек ошол учурга. Андан кийин экөө бири-бирин жакшы таанып бүткөндөн кийин дагы экөөнүн сөзү болсо, экөө бири-бирине кызыктуу сөздөрдү сүйлөп, такыр сөзү бүтпөй эле биринин жанынан бириси чыккысы келбей жатса, анан ошондо чечим бериш керек деп ойлойм да. Үйлөнсөк болот экен деп. Анан азыр эмне болуп атат? Азыр жаштар тааныганына 1 ай, 2 ай болуп эле үйлөнүп алышып, анан биз бири-бирибизге туура келбейт экенбиз деп ажырашып кетип атат. Мурунку биздин апаларыбыз, аталарыбыз деле бир көрүп эле үйлөнгөндөр бар, бирок мурункудай азыркы жаштарда сабырдуулук жок да. Илгерки үй бүлөдө сабырдуулук кармап турган. Ошон үчүн азыркы жаштарга мен каалайт элем, ушу аябай бири-бирин түшүнүп, билип, анан мындай жогорку аң сезим менен чечим кабыл алып, анан үйлөнсө сонун болот да. Анан эки аял күйөө бири-бирине мындай жүрөгүнө тынчтык орнотуш керек. Эгерде экөөнүн үй бүлөдөгү эки жубайдын, түгөйдүн жүрөктөрүндө тынчтык болсо, анда бул мындай бир китептин башында жазып койбодум, мен балкып сүйдүм депчи. Ошо балкыган абалда болосуң. Эми бул балкыган абал десе эле, булар ушундан мисалы 20 жылдан ашык жашаптыр, эми ушул 20 жыл бою тим эле 24 саат жырга балкыптыр деген кеп эмес. Бул жүрөктүн түпкүрүндө бир балкыган абал болот да. Дайыма балкыган абал болот. Эгерде жанагындай өйдө төмөн болгон, бири-бириңерди түшүнбөй кеткен тиричиликте болот андай. Ошол нерсе болушу мүмкүн, ал эмоция, ал үстүндө турган эмоция. Тетиги балкыган абалың баары балкып жүрө берет, баары бир учурда кайра эле сени ошол адамга жакындатат. Кайра эле сени сагынасың, кайра эле бирге болгуң келет. Ошон үчүн мен эң негизгиси ошо жүрөктүн түпкүрүндө бир балкыган абалды орнотуп алыш керек деп ойлойм. Эки түгөй. Ан үчүн жүрөктө тынчтык болуш үчүн бул ишеним болуш керек. Эң биринчи бири-бириңерге ишеним болсо, анда сонунда балкып жүрө бересиз. Негизи бул кызганат деген тема дагы бул чоң тема да. Бул билбейм, кызганат деген сөз бизде мына канча жыл жашадык, бир дагы жолу чыккан жок. Ишеним ошончо. Же ал 19 жаш айырма бар, ошондон чыккан жок деп ойлошу мүмкүн, балким мен кызганбашым мүмкүн да. Бирок табыки мени кызганыш керек эле да, туурабы? Жашты. Бирок вообще кызганчу эмес да. Ал бул темада айтып койчу. Жаңыл, эгерде мен кызгана турган болсом, демек мен сага ишенбейм деген сөз. Мен сага толугу менен ишенем. Мен кызганбайм. Кээ бирде өзүм дагы сиз мени унутуп каласыз деп чын эле ар кандай бир абалдарга кирип кетип өзүнүн чыгармачылыгы менен эргип калган учурлар болот да. Анан мен барып айтсам, бир сөздөрдү сүйлөсөм дагы укпай калчу да, укпай анан кийин ушинтип айттың беле десе, анан аялсың да, тарынып каласың да, мен айтсам укпай калган турбайсызбы, өзүңүз менен кирип кете турбайсызбы, же чалып сурап койбойсузбу, мен каяктамын деп. Кээ бир аялдар тажайт го, кечке эле күйөөм сурай берет, мени эмнеге эле чала берет депчи. А мен болсо, мен күйөөм вообще чалбайт. Үйгө келсем, сага кызык болсо айт, кызык болбосо айтпай эле кой деп коючу. Сурабаса эч кимди айткысы келбейт да. Ушундай өтө мындай ишеним бар болчу да. Балким ушу дагы бир балкыган абалды алып келиши мүмкүн да. Анан эмоцияга берилип эле, анан жанагындай жеңил желпи сөздөрдү сүйлөп, бири-биринин башын оорутуп турган бул жакшы эмес деп билдим да. Бите урттай жейт да бири-бири. Ошондой абалда жүрсөң, сен дагы аябай мындай бири-бириң ойлоп, мисалы мен өзүнчө жүрө берем, биякта бир иштер менен бул супаран жасалгасын жасайм, кол өнөрчүлөр менен жолугам. Ал дагы бир сонун рахат да. Анан алар менен иштеп жүрө бересиң, бирок ошол эле учурда
таакем кандай кабыл алат экен деп мен ушундай бир жыргаган сезимдерди сезчүмүн. Ошол эле учурда таакемди айтып койчу, жаңы мага башка бирөөнүн баасы же болбосо ой пикири мага такыр маанилүү эмес. Мен ушул нерсени жасагым келди, жасап атам, андан мен рахат алып атам, бул жетиштүү. Сенин эле пикириң мага маанилүү деп калчу да. Анан мен ошону мындай ойлочумун, демек биз ушунчалык жакын болот экен. Аял күйөө бири-бирине ушунчалык жакын болуп калат экен. Ошо бири-биринин эле ой пикири, ал кандай ойлоп атат болду экен, мен жөнүндө жакшы ойлоп атабы деген эле ойлор болуп калат экен деп. Ортодо 19 жылды укканда баары каршы болуштубу эже? Албетте, ошол аябай. Кантип жеңип чыктыңар ошону? Бул өтө оор болду, чын эле. Мен өзүм биринчи укканда, өзү негизи таакем да мага айта албай жүрдү. Биз таанышкандан кийин 5 жыл, ой ушул Кыргызстан эми ал 90-жылдарда, 90-жылдан 95-жылдарга чейин ушу Кыргызстан мондай болот, мына эгемендүүлүгүбүздү алдык, ушундай өнүгөт, бул жерде бул болот, баягы стратегиясын, Кыргызстандын өнүгүү стратегиясын сүйлөшүп атып эле 5 жыл өтүптүр. Анда эч кандай сезим деген жок, ашыктык темалары жок, жакшы көрүү деген жок. Анан кийин жакшы көрдүм, сен мага эле тийип албайсыңбы деген сөз чыккандан баштап, кичине мындай менде аябай балкыган сезим болгон жок да. Азап болду. Азап, ушу сиз кантип айттыңыз, ушул сөздү айтпашыңыз керек болчу деп мен ушул сөздү уккандан аябай корктум да. Анан эми сиз улуу болсоңуз, ал учурда ошо айтып жүр, ошондо айтты, мен мурунку жубайым менен кичине тил табышпай жүрөм. Бизнес башлаганда балким бизнеске жардам бербей койгонбу, жанында мындай эри шаркак жүрө албай койгонбу, балким ушундан деп ойлоп калдым. Деп мага сөз айткандан баштап 2 жыл качып жүрдүм. Анан аягында баары бир чын эле 5 жыл биригип ар кайсы темада сүйлөшүп жүргөнүбүздү сагынат экенсиң да. Баары бир сен ошол киши менен сүйлөшкүң келип калат экен. Ошол адамдын сүйлөшүп атып, ошондон бир рахат алган күндөрүң куса болот экенсиң. Анан кайра ошентип биригип калдык. Анан мамам, апам аябай каршы болду. Жок, сен мурда күйөөгө тийбесең, жашоо деген эмне экенин билбейсиң. Бул туура эмес, кыйналасың. Бирок папам кичине таакем тарапта болуп, мен билдим, жакшы адам, эң негизгиси бул жашоодо жакшы адамды табыш керек. Адам катары мен сыйлайм деп папам кичине макулдугун берди. Анан биздин үйдө мындай кичине патриархат да, папам эмнени айтса ошондой болот. Анан үйлөндүк, үйлөнгөндөн кийин дагы аябай ар тараптан таакемдин достору, жубайлары, кайсы жерде жолукпайсак көз караштары, бирөө жакшы көрөт, бирөө жаман көрөт, иши кылып канча суу кечтик, канча таштак тоону кечип өттүк, баарына ошол кезде бир акылмандык келген окшойт мага. Унчукпай кутулуп. Анан өзүң жакында көрбөдүң, презентацияда болгондо, атабыздын китебин презентациясы болгондо мага каршы болгон, өз учурунда мени түшүнбөгөндүн баары мага ыраазычылык айтпадыбы? Анан ойлоп калдым, ушул мени түшүнүшү үчүн 20 жылдан ашык убакыт керек болчу экен. Баягы каршы болгондун баары азыр таакем экөөңөрдүн мамилеңер терең турбайбы? Биз аны өз учурунда түшүнбөптүрбүз деп. Сизди башкача ойлоду де? Бул байлыгына кызыкты дегендир балким. Балким ошондой деле болушу мүмкүн. Бирок биз таанышып үйлөнүп атканда андай байлык укмуш деген деле жок.
Ал өздөрү 1 тыйынды 1 тыйынга кошуп араң. Мисалы могу шоро менен супаранычы бизнес катары эгер биз көрө турган болсок, муну эч жагы эле жабыш керек болчу. Биз бизнес катары эмес, бул деген Кыргыздын дөөлөтү, ушул дөөлөт сакталыш керек. Ушул дөөлөт жанданып, бир дүйнөлүк брендке айланыш керек деген максат койгон үчүн биз бирин улап, эгер жетпей жаткан учурда акча каражат жетпей атканда кредит алып, кредит менен өнүктүрүп өстүрүп, кайра ал кредитти жаап, башка кредит алып, ушинтип азыр эле бир ашыкча акча чыгып калды шородон. Азыр эле. Анан дайым эле акча, бизнеске акча каражат жетпей жатса, анан дайыма мындай өзүнөн аяп турчу да. Жаңы бул жашоодо укмуш хан сарайда жашап, же болбосо 2 күндүн биринде чөт өлкөгө саякаттап, же болбосо бир укмуш комфорт машиналарды тепкенден пайда жок. Бизнести биринчи түптөш керек, андан кийин анан баары болот деп жүрчү. Өзүнөн аяп жүрчү. Ошентип атып түптөлгөн бизнес бул. Эгерде идея эмес, ушу Кыргыздын дөөлөттөрүн бир мындай болчу да, элестетсең, советтик идеологияда бир учурда мындай сары май эмес, сливочное масло деген бар го. Ошол экини нанга мындай бөлкө деген нан чыккан да, орустардын бөлкө деген наны. Ошо бөлкө деген нанга сыйпап жеген бул мода дечүбүз. Советтик идеологияда. Азыр эмне болуп атат? Азыр эгемендүүлүк келгенден бери жок, оказывается, баягы эле тандырга бышкан, биздин апаларыбыздан чыккан нан, анан ошого сары май сыйпап жеген, бул дагы жакшы турбайбы деп эми түшүнүп атабыз. Азыр эми андай нерсе көп. Биз баягы советтик идеологиянын модасы экен деп берилип кеткен, мисалы калпак кийип шляпа кийиш керек деген. Ар тараптан да, кийим тараптан, тамак тараптан, уккан музыка тараптан Beatles'ты угуш керек. А Кыргыздын күүлөрү эмне? Койчу, аны укса уят, аны тетиги элдер булар дегендай артта калган адам, ошон үчүн ошолорду угуп атат, ошон үчүн ушундай нан жеп атат, сары май жеп атат деп айтат деген стереотип менен жашап калган учурларыбыз болгон. Ошолордун баарын көрүп жүргөн Табакем аябай ыза болчу да. Мисалы ошол Шорону дагы 87-жылы учакка келгенде байкуш Кыргыздын апалары чакага максым жасап алып, анан базарларда коркуп, качып, бир буштарга туруп, кирип, мондай таштандылардын арасына туруп алып, анан бат-баттан сатып максымды, анан кетип калып, ошону көрүп алып ыза болот да. Анткени ал Табакем күндө ичип, барктап, апездеп турган максым да үйдө эң биринчи улуу тамак максым атиякта кор болуп атат шаарда келсе. Ошону көрүп ыза болот да. Мен көрөсүңөр, ушул максымды мен ушундай бир деңгээлге жеткизем, баарыңар сыймыктанып ичесиңер деп. Азыр эмне болуп атат? Сыймыктанып атабыз да, туура. Азыр улуттук суусундуктар менен сыймыктанабыз, суу пара менен сыймыктанып атабыз. Уялбайт эч ким. Набыры тескерисинче келип, өздөрү өзү ошол кыргыздыкы болгонсуп, тим эле чет өлкөдөн келген коногу болобу, өзүнүн коногу болобу, келип өзүлөрү айтып берип, ар бир могу жасалганын, ар бир сайманын чечмелеген, оймо чиймелерин кандайча жаратылыштан алганбы, жаныбарларды алган, баарын түшүндүрүп берип, ушундай жан дүйнөсү байып жатат. Модага айланды ушундай нерселерди. Кыргыз ойгонуп атабы же? Ойгонуп атат. Мен ошол эгемендүүлүк алгандан баштап кыргыздар ойгонуп, ушундай нерселерин баалап, бартап баштады. Бул эң сонун нерсе да. Эми бирок ал дагы жетишпейт да, эми убакыт керек экен, ар бир нерсе убакыт керек экен. Мисалы биз 30 жыл мурун Табакем экөөбүз Кыргызстандын өнүгүүсү бул багытта болуш керек, стратегия мындай болуш керек деп талкуулаган нерселерибиз азыр кичине чети чыгып атат. 30 жылдан кийин. Мисалы. Бирок ошол эки нерселер дагы эле мындай бийлик тараптагыларга жетпей жатабы, же билбейм эмне себептен болуп жатат. Көп жакшы ишке ашырып кое турган нерселер бар болчу, бирок ошолор ашпай жатат. Аны болсо ошол сак окшошконда өзүнчө жеке канал ачып алып,
өзүң таратып атасың. Кээ бир жаш балдарыбыз бар, музыканы, күүлөрдү жандандырып атышат, кийимдерди жандандырып атат. Ар ким жеке чыгармачыл жана жүрөгүндө мындай кыргыз мекенчилдик болгон жарандар, өзлөрүнүн таланты барлар эптеп бирдемени көтөрүп бир деңгээлдерге чыгарып атат. Бирок ошону жалпы мамлекеттик деңгээлде көтөрүп прям асманга учуруп ийе тургандай мындай түшүнүктөр керек болуп жатат да. Мисалы Табыкем ошо 30 жыл мурун эле жаңы бул Кыргызстандын абасы үчүн келет. Биздин маданият үчүн келет. Эгер бизге туристтер келе турган болсо, биз ушунубуз элде жок нерсени биз ушуну көтөрүшүбүз керек. Балким экономика боюнча биз алдыңкы өлкөлөргө чыга албайбыз. Эми барып жүрбөйбүзбү тет алдыңкы өлкөлөрдө. Аякта чын эле алардын деңгээлине жетиш үчүн биз көп жыл аракет кылышыбыз керек, өнүшүбүз керек. Бирок маданият боюнча биз алдыга эч кимди өткөзбөйбүз деп мен ишенем. Өзүбүздүн манас эпосубуз бар, манасчылар бар, төкмө акындар бар. Андан тышкары баардык Кыргыздын турак жайын, кийимин, тамак ашын, күүлөрүн, оюндары бар Кыргыздын. Атты кандай ойнотуп коюшат, биздин Кыргыздын балдары. Кытайлар эмнени гана жасабайт, бирок ат үстүндө ойногонду билишпейт. Кыргыздарга анда эч ким жетпейт, анткени алар табиятынан элгертен бери келаткан бир мындай өзгөчөлүк менен атты менен тил табышканды билет да. Ат дагы аябай мындай сезимтал экен да. Сен мындай жүдөп отурсаң атка, мындай алсыз болуп, аябай жумшак болуп отурсаң, ат сени укпайт. Анан аябай ай деп атты дагы мээрим кылып, бир ошол эле учурда сүрдүү болуп отурсаң, ал угуп берет, сени басат. Ошол сыяктуу болуп, аны кыргыздар эле билет, а кытайлар антип ойното албайт деп ойлойм. Ошон үчүн биздин көп сонун өзгөчөлүктөрүбүз бар. Ошо Ренессанс, жаңылануу, ойгонуу деген ушул да. Эми баарыбыз жалпы башталды баары. Эми ошол экини дагы өйдө көтөрүп кетиш. Аны мисалы Супарада мындай болуп атат да. Эмнеге эле биз жалпы көтөрүп кийинки муундарыбызды ушул Кыргыздын дөөлөттөрүнө сугара албай атабыз деген көп көйгөй бар. Анткени ал деген регулярдуу болбой жатат. Бул деген үзүлбөй, мына мисалы Супарада биз 13 жылдан бери үзүлбөй Кыргыздын тамактарын күндө эже быжы жөргөм жасаганга ич аарым жок болуп атат, тигиндей мындай жасайсыңар. Каяктан тапсаңар дагы жасайсыңар. Эгерде мен дагы бир күнү бар, бир күнү жок болуп койсом, балким быжы жөргөмдү эңсеп жеп келген конокторубуздун саны азайып калмак. Мен ошол биздин максатыбызга жетмек эмесмин. Бул биздин азыр мына нутрициологдор, тим эле укмуш тетиги Америкадан чыккандар, андан кийинки Россиядагылар ич этти жеш керек деп азыр айтып атат. А ич этти биздин ата-бабаларыбыз канча жылдан кылымдан бери жеп келатат, туурабы? Ошон үчүн мен дагы быжы жөргөм бул жерде такайып болсун, сонун болсун деп үзбөй жасап алып келатам. Ошон үчүн бияктагы келген конокторубуз күндө жеп атып, быжы жөргөм эмне экенин билип калган. Билбегендер да бар. А бирок өзүң билесиң, ал түйшүктүү иш. Көп эле жерде кой союп атышат, ич аарын ыргытып салып атышат. Тазалагысы келбейт. Эми биз ошол экини бул экологияны бузбаш керек, бул табияттын дагы мыйзамдары менен жашаш керек деген чоң, бул тамак аштын да чоң философиясы бар. Тамактануунун дагы чоң философиясы бар. Биз ошону элге жеткизгибиз келет. Ошол сыяктуу эле ошондой болгон, эми биякта ушундай болуп калып атпайбы? Биякка келгенде коноктор отуруп алган үчүн башка аянтча жок болуп, дайыма жанагындай Кыргыздын күүлөрү чыгып, жанагындай элдер, жаштар келип алып, өзүнчө бир иштер менен алек болуп, мындай бул жерде баарлашып, сүйлөшүп, дайыма кирип чыга турган мүмкүнчүлүк жок болуп жатат да. Бизде дагы баары мындай чектелген болуп атпайбы? Биз бизнес жакта карап кетип атабыз. Бизнес болуш үчүн, мисалы мен могу боз үйдү
конокторго берип койсом, алар акча берет деп, мен ал жагын карап кетем бизнесмен катары. Эгерде мен кыргыз элим үчүн дей турган болсок, мен ушул бул жерде мен дайыма ушул бош эле коюп коюшум керек болчу. Жаштар дайыма ушул жака келип алып, ушул кыргыздын маданиятына сүңгүп кирип, ушул жерде ар кандай кыргыз таануу боюнча иш-чараларды жасай бериш керек болчу. Элдерге барып, жалдырап, мага бир аянтча берип койчу, мен ушинтет элем, көргөзмө уюштурат элем, берип койчу, мен өзүмдүн сүрөттөрүмдү көргөзөт элем дейт. Алар болсо мынча акча бер дейт. Аларда анча акча жок. Ошондой болуп, ошон үчүн бул нерселер өнүкпөй жатат. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде ушундай бир аянтча түзүлүп койсо, кыргыздын маданиятын көтөрө турган депчи. Ал жерге бүт бара бермей, ошондой бир площадка бар тоонун үстүндө. Ошол чоң проектти дайыма айтып жүрөм, табакем ошол жерди өздөштүрмөк. Бирок тилекке каршы өзүнүн учурунда мамлекеттик деңгээлде колдоо болгон жок. Ошон үчүн азыркыга чейин ал проект жабылып турат. Бирок сонун проект бар. Кандай деп ойлойсуз, ушул кыргыз элинин уңгусу, көрөнгөсү көрүп чыгыш үчүн, ойгонуш үчүн мамлекет тарабынан кандай иш-чаралар жүрүш керек, эмне кылыш керек? Президент кандай жарлыктар чыгарыш керек? Жарлык чыгарып коюп эле, анан анда-санда ошону жана көп сүйлөп салбадымбы? Оюм жарлык чыгарып эле, анан анда-санда бир иштерди жасап коюу менен бул нерсени жасай албайбыз. Ошол мен айткандай, ошондой болгон аянтчаларды түзүш керек. Ошол аянтчаларга кыргыз, мисалы, ушул кыргыз маданиятын эмне болуп атат? Супарага келип, бир өзүнчө отуруп, эргип, самордун чайын ичип, бир сонун абалга түшүп келейинчи деп келгендер толтура. 30%. Ошондой болгон жерлерди уюштурса, биз анын баарын кабыл ала албайбыз да. Биз дагы башка чек болуп калып жатат. Ошондой аянтчалар болгондо баары ошол жака барып, эс алып, сүрөт тартканды сүрөт тартып, ырдагандар ырдап, өзүнчө бир ошол элестет, бир гектар, бир 1000 гектар бир жер болсо эле деп коелучу. Тиякта өзүнчө бир театр бар. 365 күн театрда биздин жаңы өсүп келаткан ансамбль ойноп турат. Бирөө кетсе, бирөө келет анын ордуна. Жанагындай чогулуп алып, манас уга турган жерибиз болот. 365 күн барсаң манас айтылып турат. Издебейсиң да, каяктан барып уксам болот деп. Ошол эле учурда ипподром болот. 365 күн ошол жерде гүлүктөр чуркап туруш керек. Мына ошол аянтчада, ошол жерде кыргыз дүйнөсү деп коелучу атын мисалы да, же манас шаарчасы, же көчмөндөр шаарчасы деп коелу. Кырчын деп анда-санда бир оюн болот турганда эле бир болбогон нерсени куруп коюшат, анан анысы калат. Ал 2 жылда бир. Ошондой болгон бир сонун жерди жасап койсо, ал дайыма күндө колдонуп тура турган жер болмок да. Ошол жерге барып, көрүп, колдонгон ар бир жаш өзүн кыргызмын деп сезип, кыргыз үчүн сыймыктана турган жерлер жасаса болот. Мисалы, мамлекеттик деңгээлде деп айтып атабыз. Даже жада калса ушул нерсеге көңүл бурбай койгондон кийин менде аябай таарыныч бар. Мисалы, эгемендүүлүк күнүндө парад болот. Парадта биринчи Кока-Кола чыгат, анан артында шоро чыгат. Бул эмне деген сөз? Бул кыргыз эли Кока-Кола ичсин биринчи, анан өзүнүн шоро суусундуктарын ичсин деген сөзбү? Анын баарын мындай мамлекеттик деңгээлде уюштуруу ишинде ушул нерселерге аябай дыкат мамиле кылыш керек да. Биринчи шорону чыгаралы, анткени эгерде мен башымдын такыр жетпей калды. Эгер хронология боюнча кимиси биринчи пайда болуптур дегенди эсептей турган болсок деле, шоро биринчи болуп атат. 90-жылы дароо чыкты. Кока-Кола кийин чыкты. Кандайча критерий менен аны алдыга коюп атышат билбейм. Бирок шорону барктап баалап турушса,
ошого жараша дагы эл ошондой кабыл алат. Бул биздин суусундуктарыбыз деп ичет. Негизи мамлекеттик деңгээлде такай үзүлбөй уланып турган ошондой иш-чараларды жүргүзгөндө кыргыздын маданияты сакталат, өнүгөт, өсөт. Келечектеги муундарыбыз ошого сугарылат. Сон учуустун куруу эмес экенин сиздей болгон адамдар далилдейт. Көчө дагы ошо өткөндө да бир кыз менен сүйлөшүп отуруп, ал кыз айтат да, биз башка элдин, улуттун тилин сүйлөгөндө, кийимин кийгенде, музыкасын укканда, тамагын жегенде биз ошол элдин эгрегорун чоңойтуп атабыз. Ал эгрегорун баланча мамлекеттикин чоңойтуп атканда, бүт дүйнө ошонун тилин сүйлөп атса, ошонун дилин сүйлөп атса, албетте ошол өлкө өнүгөт дейт да. Анан биз кыргызча сүйлөгөндөн айбыгып, уялып, бул колхозчо дей берсек, кыргыз тамагын жебей, башка тамакты жей берсек, билбейм, дагы кыргыз кийимин чана берсек, айтор мындай, анда кыргыздын өнүгүүсү күмөн да. Ошон үчүн өзүбүздүн эгрегорубузга баягы салым кошуп, өзүбүздүн кыргыз экенибизди тетиги тереңибизде ойготуп, анан тилибизде сүйлөп, дилибизди курчутуп турсак эле Кыргызстандын өнүгүшү бат эле деп ойлойм да. Туура, Назира. Мисалы, маданиятты, өзүбүздүн жанакы ата бабалардан бери келаткан санжыра эпостарыбызды биз эч качан башка тилде ошондой кылып жеткире албайбыз. Канча тимеле укмуш котормочулар которсун, баары бир ошол деңгээлде жетпейт. Ошон үчүн биз уялбай эле айтышыбыз керек. Эгерде сен биздин манасты түшүнгүң келип атабы, анда кыргызча үйрөн, анан оку. Анткени мен мисалы көп кыргыздын сөздөрү бар да, кээ бирде мындай орус чөйрөдө отуруп калганда, ой, бүгүнкү тойдун же болбосо иш-чаранын көркүсү сиз деп калса, аны которчу деп айтса орустарга, украшение деп коет да, мисалы. Эми ал украшение деген такыр башка маанини берет да, туурабы? Ошого окшошкон кыргыздын сонун сөздөрү бар, аны эч бир тилге которгонго мүмкүн эмес. Эми бул мен ушундай сөздөрдү айтсам, ой, мына жаңыл баягы эле эски жашоону каалап атат дегендер чыгат да. Айтам мен, эски баары биздин өзөгүбүз кыргыз. Биз өзөгүбүздү кыргыз кылып биринчи тургузуп алалы. Андан кийин анан ошол өзөккө башка өнүгүп аткан заманбап технологияларды, чын эле биз азыр сонун колдонуп аткан башка өлкөлөрдүн техникаларын баарын колдоно берели. Бул тараптан кыргыз элиме аябай таң калам. Мисалы чет өлкөдө барып, ушул мен көбүнчө жана көргөзмөлөрдү, дүйнөлүк деңгээлдеги көргөзмөлөргө барганды жакшы көрөм да. Мен мисалы чет өлкөгө жөн эле эс алып келейинчи деп чыкпайм. Сөзсүз көргөзмөгө барам, ошого ылайыкташтырып туруп, анан ушул жердеги музей, башка нерселерди көрүп эс алып келем. Көргөзмөгө барып, ушундай нерсе чыктыбы, мындай болгон турбайбы, тигиндей болгон турбайбы деп, анан бул Бишкекке келсем эле ошолор биякта болуп калат. Аяктан дагы арзан болуп келип калат. Аяктан дагы сонун ассортименти менен келип калат. Ошон үчүн кыргыз элим, эң биринчи биздин максатыбыз кыргыз элинин өзөгүн биринчи тургузуп алалы. Андан кийин кыргыз элим аябай мындай ыңгайлашып кеткенде аябай сонун билет да. Анан жаңы заманбап нерселерди бат эле алып келип ыңгайлаштырып коет ага. Эң эскиси өзөгүбүз туруш керек да. Сон кептер айтылды. Ыраазычылык билдирем. Атыңызда сон экен, жаңылсыңыз ат. Аябай жагат. Ушул дагы айтарым, кошумчалап кетерим, ушу кыргыздын ысымдарын дагы көбөйтсөк дейт элем да. Кайсы фильм мода болот болсо ошону ээрчип кетпей, же башка бирөөтүн маданиятын, же эзели кайнаса каныбыз кошулбаган башка эле улуттардын бир баатырлардын атын балдарыбызга коюп албай, өзүбүздүн өздүгүбүздү көтөрсөк, өзүбүздүн баатырларыбыздын атын койсок, кандай сонун болот эле. Аларды кайра атап турсак, бул дагы абдан сонун пайдасын тийгизет экен да. Керемет эфир болду.
биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүнө күмүш сырга бир көп эле угутту эктик деп ойлойм. Эртең көбүрүп чыкса абдан кубанычта болобуз. Сизге ушундай Кыргыздын баалуулугун, оңгусун көтөрүп жүргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле кыргыз экенин эстетип, баягы көңүлүнө кайра көңүлүнө калпытып, мынтип баягы чыгарып турган, баягы сен тамырың ушул, тарыхың ушул деп турган жер да. Жерлер көп болсун. Ооба, анан мындайлар дагы ушундай көп ачылып, чынында эле кыргыз экенине сыймыктанган, биз кыргызбыз деп турган учур келсин деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.